эл өтө көп. Эл өтө көп, жаш балдар вообще көп. Бул жака келсек, ООД компаниясы тартуулайт болуп атат. Кыргызстандагы жетим жесир муктаждарга садака ретинде кетип турат. Мекен качан өнүгөт? Айтайынбы кыргызым? Мекен болсо өнүгөт, бириккенде кыргызым. Түндүк түштүк бөлүнбөй, жүрөлүчү кыргызым, бири-бириңди жыгытпай, түптөйлүчү кыргызым дегенде урматтуу мекендештер, баарыңыздарга ийгилик, лайктан басып катталып, достор менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Саламатсыздарбы урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жана ошондой эле жалпы кыргыз элим. Сиздер менен кайрадан эле Москабар жана Тез базар KG YouTube каналы. Өзүңүздөр билгендей эле биз дайыма элге керектүү маалыматтардын баарын чыгарып турабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз кыргыздардын канчалык кыйын эл экендигини далилдештин кереги жок экен деген бир темада сиздерге бир сонун чыгарылышты кылып беребиз. Бул жерде кыргыздардын ярмаркасы болуп атат. Ар бир жеке ишкерлерди колдоо максатында дайыма биз өзүбүздүн рекламаларды тартып келебиз. Жеке ишкерлерди колдойлу деген максатта бул жерде деле ошол жеке ишкерлерди тааныштыруу ярмаркасы болуп атат. Ар бир бизнесмен өзүнүн колундагы ушул Москва шаарында ийгиликке жеткен жолдору менен бөлүшүп, жана аларда кандай товарлар бар экендигин баарын көрсөтүп атат. Азыр болсо мен ичине кирип, сиздерге көрсөтө кетем. Ярмаркага киргенде эле бул жакта жалаң жаш балдар деле бар, үй бүлөсү менен келгендер бар. Тиякты карасаңыздар, коляскалардын парковкасы дагы бар. Бул жака киргенде эле эки жактан эки баатыр тосуп алат экен дагы, колуңуздарды жууп, мен жуубай эле коеюн, азыр микрофонду булар жууп, борсогу бар экен эле, биз бир аз кечирээк деп калыптырбыз. Булар борсок беребиз дегенде түгөнүп калыптыр. Кийин ичине киребиз, бул жактан киргенде эле тосуп алат экен баары. Бул азыр кирген жерибиз. Бул жерде өздөрүн жасап, Номад базар деген, бул кочевниктердин көчмөн калк деген. Бул жакты көрдүңүздөр, Кыргызстандын этнос тилинде жасалган. Бардык жасалыштар кыргыздардын этнос тилинде, кыргыздардын историясын ойготкон бир ярмарка. Бул жерде адам өтө көп. Мынакей урматтуу мекендештер, биз кирип келгенде эле бул жерде ар бир жеке ишкер өзүнүн бизнестерин, өзүнүн колунан эмне келген болсо, кол эмгек болобу, кандайдыр бизнестери болсо, ушул жерге ярмарка кылып алып келген. Өзүнүн бизнесинин презентациялоо. Өзүңүздөр көргөндөй эле эл өтө көп. Эл өтө көп, жаш балдар вообще көп. Мындай жерди карап басыш керек экен, мындай сонун балдар көп экен. Урматтуу мекендештер, ушул видео 6 миллион просмотр алып, жана 6 миллион лайк алсын, кыргыз элибиз 6 миллион. Ушуну резонанс кылып чыгарып салайлы, ошол себептен лайктан басып, катталып, достор менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бул жака келе турган болсоңуздар, урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрдүңүздөр, ар бири өзүнүн магазиндерин презентация кылып, ушул жерде көрсөтүп, көрсөтүшүп, өздөрүнүн жанагы жолдорундагы кантип бизнес ачууну дагы сурасаңыздар болот. Ушул жерге келип, бирок бул болгону 2 күн эле болот экен. Бүгүн биринчи күн, эртең экинчи күн болот. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, азыр биз болсо ушул жерде жеке ишкер айымды келип калдык. Азыр бул жерде эмне сатып атасыз? Менин атым Тарбиева Жанна, мен Тимил деген брендти представлять этем. Бул өз колум менен жасаган мондой изделиялар. Арасында себеттерди тапсаңыз болот, корзиналар, түрдүү кашбол өргүлө тургузганы и мондой болгон декорлор өйдөдө турат. Булардын баары ручной, колдо жасалган. Колдо жасалганы бар. Каалаган заказ түшсө, каалаган көлөмдү, каалаган цветти, каалаган узор менен жасаса болот. Бул көбүнчө жанагы чайханаларды узорго, жанагындай декоратив жасаган. Чайхана, жаңы чайханалар ачылабы, же кандайдыр офистер ачылабы, оларды коюп койсо, жаңы жылга жакында ёлка. Конечно, азыр биз Москвада көп эле мекендештерибиз өзүнүн заведенияларын ачып калган, анан ар бир муниципалитет требование коет эмеспи? Ёлка кой, аны кой, буну кой деп. Ошон үчүн ёлка койгондорго өзгөчө предложениябыз бар. Монтип ёлканын астыны жабып, коздогону юбкалар бар. Сонун нан тизем деген десе себеттер бар, корзинкалар бар. Анан Москвада деле той топурлар көп өтпөйбү? Анан курук барбай же пакет көтөрүп барбастан мондай корзина, свет көтөрүп барса сонун көрүнүш да. Салттан артта калбай свет менен барыңыздар. Москвада болсо деле. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на третий. Андан эмесе сизде кандай тапса болот? Мени Номер телефонуңузду айтып койсоңуз болот. телефон номерим 8966 0999 02 77. Жана Инстаграмда tim.jan деп тапса болот.
действия вы можете совершить. өзүңүздөр кайталатып көрүп аласыздар, таап аласыздар, номерлери жазылган. Анда эмесе ийгилик сизге рахмат. Детская комната, где вы можете поиграть. Анда эмесе урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле артымда Кыргызстандын жаңы желеги турат. Ушинтип Кыргызстаныбыз өркүндөп өсө берсин деген биздин мекендеш ар бириңиздер лайктан коюп, ушул видеону канчадыр бир миллионго жеткирели. Ошол себептен лайктан басып катталып, достор менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бул жака өтө турган болсок, азыр Теле2 тууралуу бир аз сиздерге маалымат беребиз. Бул болсо, оказывается, бир кайрымдуулук иш чара экен. Азыр толугураак маалыматты өзү айта кетсин. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Сүйлөй бериңиз. Тармак элесиңер. Ассаламу алейкум мекендештер. Биздин атыбыз Алтымыш болот. Биз ушул жүрөк уясы долбоорунун өкүлү болобуз Москва шаарындагы. Бизде Теле2 уюлдук оператору менен официалдуу келишим бар. Ошол келишимдин негизинде биз өзүбүздүн жарандарга Теле2 сим карталарын пайдаланууга беребиз. Сиздер биздин долбоор тарабынан берилген сим картага ай сайын салган бирдигиңиздердин 20% Кыргызстандагы жетим жесир муктаждарга садака иретинде кетип турат. Жүрөк уясынын буга чейинки аткарган жумуштары тууралуу жүрөк уясы деп YouTube'ка жазсаңыздар, биздин официалдуу баракчабыз бар. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Сим карталар акысыз бекер, метролорго чейин жеткирип берүү бар. Вы Ясмин. Здравствуйте, Ясмин. Мынакей урматтуу мекендештер, өзүңүздөрдүн интернетиңиздерди жөндөн жөн эле иштетпей, кайрымдуулукка иштетсеңиздер да болот экен, Анда эмесе ишиңиздерге ийгилик, биз болсо дальше улантабыз. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Өзүңүздөр көргөндөй эле урматтуу мекендештер, кыргыздар ушунчалык көп экенбиз Москва шаарында. Биз болсо биринчи этажга батпай, экинчи этажы дагы бар экен. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Экинчи этажыны биз азыр кененирээк тааныштыра кетели. Бул жакта эмнелер бар? Жана мен айткандай эле, бул жакта адамдар көп, бирок жаш балдар андан да көп дедим. Могул жагы целый садик. Балдарыңыздарды алып келип, ушул жерде мына Кыргызстандын этнос тилинде жасалган, кийизден жасалган паластарда ойноп, өздөрүнүн настроениясын көтөрүп кетип аткан убага. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде чын айтсам садик номер 1. Бул жагы өзүңүздөр көргөндөй эле там алып барчылар алып барып атат, кээ бири ырдап атат, кээ бири бийлеп атат. Операторумду мен айтып турайын, жаш балдар өтө көп экен. Бул жакты көрсөңүздөр болот, урматтуу мекендештер. Үстүнөн эле мен обзор кылып берейин. Өзүңүздөр көргөндөй эле твори добро с нами дейт. Биз менен чогуу биргеликте жакшылык кыл дейт. Тиякта салон баягы жасанган успейт этпеген адамдар тиги эжеден жасанып алсаңыздар болот экен. Ошол себептен шашылып келсеңиздер деле ошол эже жасап берет. Андан сырткары бул жакта ден соолукка керектүү таблеткаларды сатып атат. Бул жакта миотторду сатып атат, асалдарды, балдарды сатып атат. Кийимдерди, кийиздерди, Кыргызстанга, кыргыз элиндеги бардык салттардын баары, салттардын андан сырткары кол өнөрчүлүгү, ошонун баары ушул жерде бар. Бул жака келе турган болсок, бул жерге келгенде уже welcome to Turkation болот. Туркияга келгенде эле өзүңүздөр көргөндөй эле пахлавалардын түрлөрү бар экен, цветтери менен бар экен. Бул тоже ярмарка, кыргыздарга Турция аралашкан, бул достук ярмаркасы деп койсоң деле болот. Бул жагы эми столовый чай ичкенче баары чай ичип атат. Андан кийин эле бул жака келсек, О.М компаниясы тартуулайт болуп атат. Өзүбүздүн эжелерибиз, өзүбүздүн байкелерибиз ушундай Кыргызстандын товарларын, любой продукцияны ушул жерден алсаңыздар болот. Анакей, любой нерсени тапсаңыздар болот. Туурабы? Заказды бергиле, надо будет, магазини барлар, бизнеси барлар, чайханасы барлар, кайрылсаңыздар, О.М компаниясы дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Оптун баада алып,
сатсаңыздар болот. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй эле клубника в шоколаде болуп атат, фонтанный. Бул жагын да көрүп койсоңуздар болот. Бул жакта Кыргызстандын этно стилинде жасалган бардык кийимдери, бардык элдер жүрүшөт, айланышып, эс алышып жүрүшөт, урматтуу мекендештер. Мынакей Кыргыздын өнүккөнү. Жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Анда эмесе урматтуу мекендештер, Номад базардын главный организатору Айпер эженин алдында турабыз. Азыр сиздерге өздөрүн тааныштыра кетсин жана Номад базар тууралуу бир аз маалымат айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүн эртең 3-чү жолу кылып атабыз. 26-27 октябрь саат 11-ден 9-га чейин болот. Бул жолкусунда 60 ишкерлер чогулган. Ар тармактуу кийим дагы бар, тамак аш дагы бар. Башка Кыргызстандан келген участниктерибиз бар, башка республикалардан келген участниктерибиз бар. Жана ошондой эле жаш балдарга мастер-класстар, кызыктуу сонун мастер-класстар. Өзүнүн колу менен баягындай картондон сонун нерселерди жасашат, атты жасаса болот, коронаны жасаса болот. Ал жаш балдар үчүн абсолютно бекер. Вот. Барыңыздарды күтөбүз. Бауманский метро 11-ден 12-ге чейин. Эртең мененки 11-ден кечки 9-га чейин. Кечки 9-га чейин. Ооба, эртең менен 11-ден кечки 9-га чейин. Кирүү акысыз. Бул- Воскресенье акыркы күн. Достук ярмаркасы экен, Ооба. Турциядан деле келген пахлавалар бар экен. Ооба, ооба. Анда эмесе урматтуу мекендештер, барыңыздарды күтөбүз. Бүгүн 20 канчасы? 26-сы, 27-си болот. Ооба. 12-ге чейин. Эмес, канчага чейин? 9-га чейин. 9-га чейин. Келе бересиздер. 11-ден 9-га чейин. 11-ден 9-га чейин келе бересиздер. Анда эмесе урматтуу мекендештер, барыңыздарды Номад базарда күтөбүз. 27 октябрь 2024 метро Баунскаяда, метродон болгону 5 мүнөттүк жерде Номад базар ярмаркага келип, өзүңүздөргө керектүү кийимдерди алып кетсеңиздер болот. Жана ошондой эле Кыргызстанды сагынган болсоңуздар, ушул жерде Кыргызстандагыдай өзүңүздөрдү сезип кетсеңиздер болот. Бул жерде достук ярмаркасы болуп атат экен. Андан сырткары Турциядан келген пахлавалардан жеп кетсеңиздер болот экен. Барыңыздарга ийгилик. Толук адрес экранга көрсөтүп койдук. Ошол жерден жазып, навигаторго салып келе бересиздер.